Биринчиден келиңиз, саламатсызбы? Атыңыз ким болот? Меники Айнура. Айнура, фамилияңыз? Досманбетова. Досманбетова. Сиз каяктын гражданыбыз? Кыргызстандын. Кыргызстандын гражданы. Эми баштан айтып берсеңиздер, ушул бүгүнкү болгон окуяны. Кайсы компания, кандай болду эле, эмне болду ошо баштан сааттар менен? Биз негизи Каргос деген немеге баратканбыз. Кытай менен Казактын ортосунда чек аралаш бир шаарча бар экен, базар. Ошол жака товар алганы баратканбыз. Бүгүн мына момундай болуп эме болуп атат. Жана биз Казакстанга өтүп баратканда эле киши аябай ар жактан өткөрбөй, 5 приблизительно ошол 5тен 10 киши өткөрүп аткан. Андан кийин бир маалда токтоп калды. Тыгылып араң деп атып, 1 сааттан ашыкты го, по-моему. 1-2 саат дегенде араң кирдик. Ар жак тыгылышы 3 саат. Обморок жыгылчулар жыгылды ошол жактан, 1-2 аял жыгылды. Мен өз колум менен бир апаны ар жакка киргиздим. Жыгылып атат, уже киргизгилечи, пожалуйста деп. Анан кирдик, ар жакта кеттик, өттүк. Ичи пустой экен. Өттүк, аяктан спокойно өттүк, ар жакка барып автобус өтпөй, мына кайра келатабыз да. Кайра Жакта турат. автобус биякта турат, Аркы границанын аркы бетинде өзүндө канча турдуңуздар? Ой, көп 1 саат. 4-5 саат. 4-5 саат саат. 2 болду. 2 болду. Саат 2 болду. Биз түнкү 2 болду мына. Бир 5 сааттан бери, бери дегенде эле 5. Көчөдө туруп, мына азыр өтүп, мына Кыргызстанга өтүп буяка келдик. Тияктан Кыргызстан, ошол границадан Кыргызстанга өткөндө проблема болот экен? Жок. Спокойно эле өткөрүп. Жактан бат эле өттүк, а жактан кирсек уже моңузе талпа экен, ушу менен жака чейин талпа. Эмне болуп десек эле, эме кое бербей атат деди. Бүгүн өткөрбөйт деди. Анан ызычуу болуп калды. Ызычуу болуп эле анан баары тыгылганда эле түтүп эле баягы катарыбызда кошулуп калдык. Ошондо эле биз 4 саат турдук. Короче, бутубуз маякта, башыбыз тетякта, бирөө тамашалап кыйкырды, башым купчулуп калды. Короче, анан казактар монтип туруп алышып, иттерди кое берип алып, жана немистер бар го, алар бер жакта. Фашисттерди андай кылган эмес, чындап элечи. Анан кийин овчаркалар жанына коюп алып, жана, короче, 3 казак туруп алып, монтип эшик ачык эле, эч кимди элдер боюнда барлар кулап атат, балдар ыйлап атат, тепселенди. Анан биз даже казактар кыйкырып атты. Бул эмне фашисттер деп кыйкырып атты. Жок, кое берди. Ана жакта кыргыздардан кое берип жүрдү го, сендер эмне болуп атасыңар десе, учпай анан бирөөсү моңуптур, баарыбызды видеого моңундай тартты дагы. Аны азыр интернеттен көрүп атабыз. Анан биз эмне болду дейбиз. Мен деле интернетке көп кирбейм, бирок азыр көрсөк, эми силердин атаңар биздин атабызды обижать этип коюптур деп атат. Анан эми видать Атамбаев атабыз бирденте сүйлөп койсо керек да. Эми мындайча кыргызча макалдаштырып айткан, мен журналистиканы бүткөм. Биздин атабыз бул казак акебизге атабызга таш ыргытып коюптур, а бул бизге аш ыргытып аткан кези да, азыр. Аны аш ыргытканын көрдүк, наркы бетке өттүк, үшүгөнүбүздөн эми сөзсүн ачыгы мына 5 саат турдук. Бутубуз тепселенди, кийимибиз айрылды, пакеттерибиз жоголду. Мен сумкама тоюп кеттим, колумду кесип кетер эсеп тыштадым орто жолдо. Ал жерде максымым бар болчу, жолго алган тамак ашым бар болчу. Баары талаада калып кетти. Тиякта канча адамдар турат? Аркы өздө көппү? Көп аябай. Канча? Жок, азыр деле өтө бергиле деп атат, бирок эртең гарантия жок. Мисалы үчүн 200 миң, 300 миңге биз товарды алып келип, эртең бизди өткөрбөй товарыбызды алып койсончу. Жерде 100дөй киши турат дедиңиз. Ошол 100дөй кишилер бияктагы машинелерди күтүп атышат да, 100дөй дейсиз да, 3000 киши турдук биз маякта, өтө албай. Жок, ал азыр жана тыгылып турганда, азыркы маалда. Өтчүлөр өтүп, автобус салчулар салып кетти ар жакта. Бирок кайра эртең келген гарантия жок. 3 автобус кетти. Товарыбыз бияктан калып калышы да мүмкүн экен. Кайра депорт менен кайра Товарыбызды өткөрүп. Аны ким айтты андай? Айтты, казак эмелер айтты. Бурулуп алып ошон үчүн кетип калдык биз. Короче, казак атабыз таарынып бизгечи. Биз ошон үчүн бурулуп кетип калдык. Жактан гарантия жок болот. Таарынышын жазмайынча, короче, не светит деп.